Эч кандай жылыш болгон эмес дагы. Бул жакта эми тосмосунун кулпусу да жок калыптыр да. Заңгыраган убагында болуп иштеп турган сонун мейманкананы ажатканага айландырып койгону абдан кейиштүү болуп атат. Садыр Жапаров деле көлдөн өтүп баратып аялдаманы көрүп бир туалет турат деп айткандай эле бул жакта эле бир туалет болуп калган экен. Эми мамлекеттик бир мейманкана болуш керек да. Бул жерде болуп атат, бирок ошол мамлекеттик мейманкананын абалы ушул. 2022 жылдын 30 августунда болжол менен биз ушул Талас шаарындагы Интурист мейманканасынын жанына келгенбиз. Озунда эч кандай кулпу жок, бекиткен замоктордун бардыгы талкаланган, талкалашкан тагыраагы. Ал убакта мынакей бул тосмо азыр ачылып калыптыр. Ал убакта бул тосмо мындай жабылып, бул жеринде бир кулп илинип турган. Арадан бир жыл өттү, бирок эч кандай жылыш болгон эмес дагы. Бул жакта эми тосмосунун кулпусу да жок калыптыр да. Киргенде эле монтип люктар ачык жатат. Ар жакта карасаңыздар, ар жакта туалетке бара турган кагаз болуп калган. 2022 жылы былтыр ушул айларда Сокол медианын кабарчылары келгенде ушул жагдай болгон. Бирок Талас облустук өкүлчүлүгүнө кайрылганыбызда ал убакта Бакыт Нарбеков болчу, Талас облустунун губернатору. Ал адам бул жер мамлекеттик имарат, ФУГИге карайт, мамлекеттик мүлк фондуна карайт деп айтып, ошол мамлекеттик мүлк фондунан Талас облустук өкүлчүлүгүнө алуу аракеттери жүрүп атат деп айткан. Биз бүгүнкү күндө мына мамлекеттик мүлк фонду өкмөткө токтом буйругун сунуштап, мурунку мамлекеттик ишкана Интурист мамлекеттик ишканасын жоюу боюнча токтом менен кирип атат. Бизге баягы толугу менен өтө элек да. Биз мына Талас облустук өнүктүрүү фондунда каражаттарыбыз бар. Буну азыр сметасын түзгөнбүз. Смета болжолу канча? 37 миллионго чейин түзүлүп атат. Бирок азыр биз 20 миллионго түшүрүү боюнча сунуштар берип атабыз. Анткени каражатты да эффективдүү колдонуш керек. Бирок андан бери ошол облуска өттү деп айтылды, бирок өткөнү менен урматтуу көрүүчүлөр дагы эле эч кандай жыйынтык жок. Бул жер менен басып келатып, ушундай бир заңгыраган убагында болуп иштеп турган сонун мейманкананы ажатканага айландырып койгону абдан кейиштүү болуп атат. Тегерек четинде бүт ошондой эле көрүнүш, бүт жанагындай кагаздар, эч бир иш кылынган эмес. Былтыр келгенде да ушул терезелер, ушул эшиктер талкаланып турган. Мына артындагы эшиги былтыр да ушундай ачык болуп турган. Люктар ачылып турат бул жакта. Мамлекеттик мүлк, мынакей мамлекеттик мүлк. Азыр ишкерлер деген канчалаган ишкерлер ушундай бир чоң мейманканаларды салып атат. Канча деген ишкерлер кафелер салып атат, тойканалар салып атат, андан башка жумуш орундар түзүп атат, элди камсыз кылып атат жумуш орундары менен. Бирок мамлекеттин карамагында болуп, мамлекеттин көзөмөлүндө болуп турган мондай имараттар ушундай бир кейиштүү абалга келип калганы абдан өкүндүрөт да. Урматтуу көрүүчүлөр, былтыр дагы чыккан материалыбызда
так гана ушул жерге ушул эшиктер үйүлүп жаткан, так гана ушул имараттын ичи ушундай абалда болгондо биз бул жака кайрылып келип жатканыбыздын себеби ушу арадан 1 жыл өттү. 1 жыл өткөндөн бери мынакей мамлекетте башка жактарда, башка облустарда ушундай жакшы жаңылыктар болуп атат. 1 жылдан бери Таласта да балким ушул имараттагы оңдолуп түзөлүп, бир эшигин жайып калганбы деген ойлор болгондо, бирок тилекке каршы андай эмес. Бул жердин аймак абдан ыңгайлуу жерде жайгашкан экен бул мейманкананын. Эми албетте убагында Союз убагында салынса, абалын шаардагы турган турпатын байкап туруп жакшы ыңгайлуу жерге салышкан да. Бирок каралбай жатат. Ал жерде складтары болгонбу, же кандайдыр бир машина менен бара турган бир жерлер болгонбу, ал жактын бардыгы токтоп калган. Ичи полный туалет, мындайча айтканда. Эми уялбай эле айта берели, анткени эми Садыр Жапаров деле көлдөн өтүп баратып аялдаманы көрүп бир туалет турат деп айткандай эле бул жакта эле бир туалет болуп калган экен. Нар жагын карасак, мисалы трансформаторлор турат. Бул бүт жакын каралыкта эле иштеп турган трансформаторлор. Зымдарын кесип кеткен дагы, ичинде эчтеке жок. Сырткы калай эле калган дагы, ичинде трансформатордун ичиндагы чыгарып кетишкенби, тоноп кетишкенби, айтор эмне кылганын Кудай билет. Мына биз кирип келаткан жанагы ачылып турган забордон бери болжол менен ушул мейманкананын жерин аймагы ушул жерге чейин келет окшойт. Кандай сонун кенен аймак. Бул жак жагы мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бактарактар, токой, өзүнчө бир природа келген коноктор үчүн абдан сонун жашылдандырып, бул жакты да көркүнө чыгарып койсо болчу. Сонун аймакта жайгашып турат. Бирок ушундай бир ичиң ача турган жери Таласка башка жактан командировкага келишеби, иш-чарага келишеби, спорттук маданий иш-чаралар болобу, же өкмөттөн дейли, өкмөттөн мейли адамдар келсин. Эми мамлекеттик бир мейманкана болуш керек да. Болуш керек эмес, бул жерде болуп атат мамлекеттик мейманкана, бирок ошол мамлекеттик мейманкананын абалы ушул. Бул мейманкананын биз сол жак тарабында турабыз. Былтыр келгенибизде бул эшиктер бекили болгону арткы эшиги гана ачык болуп, бул жактары жабык эле турган. Андан бери мынакей оңдолот деп күткөнүбүз менен, бирок мынакей башка эшиктери дагы ачылып, азастан талкаланып келатат. Бул деген жыл сайын оңолуу болбой эле, жыл сайын кайра артка кетип, таланып, тоңолотканы бир далил да. Урматтуу көрчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй, 1 жыл аралыгында бул жерде эч кандай бир өзгөрүү же
алдыга жылуу болгон эмес. Былтыр Талас облусунун губернатору, экс-губернатор, мурдагы губернатор Бактыбек Нарбеков айтканда, бул жерге бир 37 миллион сомдун тегерегинде Талас өнүктүрүү фондорунан алып туруп, бул жакты гүлдөтүп койсо болот дегендей сөздөрүн айткан. Азыркы учурда башка губернатор келди, Нурлан Камалбекович. Эми орун алмашуудан сумма өзгөрөт болуп, балким ушул губернатор бул жерди агарытып, өгөртүп, ушул жерди жаркыратып, Талас элинин коноктору үчүн эшигин ачып коет деп үмүт кылып туралы.